Жубайлар ажырашканда балдар кимде калыш керек? Бизде бир уул, 2 кыз бар. Күйөөм Москвада иштейт. Эми балдарымды алып кетем деп жатат. 18 жашка чейин балдар апасында болушу керекпи? Негизинен ата менен эненин укуктары бирдей. Мыйзам боюнча алар бирдей укуктарга, бирдей милдеттерге Керек болсо үй ичиндеги, үй сыртындагы негиз эле баланын тарбиясы боюнча бардык маселелер боюнча укуктары, милдеттери бирдей. Ал эми сиз берип жаткан суроо бул баланын, тагыраак айтсак, бул баланын укугу болуп калат. Себеби бала толук кандуу өсүп чоңоюш керек. Ал жакшы билим алыш керек. Демек, ал мындай аң сезими жакшы чоңоюш керек. Анын жашоого болгон шарты болуш керек. Анын алалы жатаканасы, ойногону, мындай оюнчуктары, билим алуу боюнча анын атайын сабак жасай турган, анын өзүнүн билим алуусуна ыңгайлаштырылган бөлмөсү болуш керек. Ал ошол билим берүү мекемелеринде окуш керек. Ошондой шартты ким түзүп бере алса, бала ошол адам менен жашаш керек. Албетте көпчүлүк учурда энеде болот. Анткени бала энеге жакын болот. Ал эми сот баланы кимге жакын экендигин карайт. Ал эми 10 жаштан жогору баланын өзүнүн пикири эске алынат. Демек, бала өзү тандоо укугуна ээ болуп баштайт. Андан сырткары мындай ким балдарга алайлы карабаса, балдардын тарбиясынан, алимент төлөөдөн качса, бул ата же бул эне мындай ата энелик укуктан ажыратылышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде бир тарап бала апасында калса, атасы кароодон качып жүргөн боло турган болсо, ага карата атайын ошон үчүн баягы алимент төлөө милдети жүктөлөт. Негизинен бала кимде жашаш керек? Бала жашоон мыйзамда так жазылып турат. Баланы ата эне кимде жашоосун өздөрү сүйлөшүү жолу менен чечет. Демек, экөө мындай жалпак тил менен айтканда ажырашып жаткан учурда алар сүйлөшөт. Бала ким менен калыш керек? Эгерде бала талаш жаратып турган болсо, жок, мени менен жашайт, тиги мени менен жашайт деп мындай ортодо талаш пайда боло турган болсо, андай учурда сот тарабынан чечилет деп көрсөтүлгөн. Ал эми сот мен жогоруда айткан талаптарды карап чыгат. Ошол эле кирешесин, анын жүрүм турумун, анын балага болгон мамилесин, айтор баланын укугу каралат. Баланын келечеги кайсы ата энесинин кайсы бири менен болсо, ал бала мындай толук кандуу өсүп чоңоюу жагын сот сөзсүз түрдө көңүл бурат. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 70-берени ата энелик укуктарды жүзөгө ашыруу, ата энелик укуктардын жүзөгө ашырылышы балдардын кызыкчылыктарына карама-каршы келбеши керек. Балдардын кызыкчылыктарын камсыз кылуу ата эненин камкордугунун негизги жүйөсү болууга тийиш. Ата эне укуктарын жүзөгө ашырганда, ата эне балдарынын тулку боюна жана психикалык жагынан дени сак, ыймандуу жетилишине залал келтирүүгө укугу жок. Балдарга тарбия берүүдө кайдыгер зөөкөрдүк, оройлук, адамдык аброюн кемсинтүү, мазактоо же балдарды эзүү усулу болбоого тийиш. Балдардын укуктары менен кызыкчылыктарына залал келтирип, ата энелик укуктарын жүзөгө ашырган ата эне мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылышат. Ата энеси эки башка турган учурда балдардын жашай турган жери ата энелердин макулдашуусу менен белгиленет. Макулдашуу жок болгон учурда ата энелердин ортосундагы талаш тартыш балдардын кызыкчылыгын көздөө жана балдардын ой пикирин эсепке алуу менен сот аркылуу чечилет. Мында сот баланын ата энесинин эркек менен кыз бир туугандарын ар бирине жакындыгы, баланын жашын, ата энесинин ыймандуулук дагы башка жекече сапаттарын, ата эненин ар бири менен баланын ортосундагы башынан келеткан мамилелерди, баланы тарбиялап өстүрүү шарттарын түзүү мүмкүнчүлүгүн, ата эненин иш тартиби, ата эненин материалдык жана үй бүлөлүк ал абалы жана башка ушул сыяктуу нерселер эске алынат.